Ошо алымдарыбыз айтат, боюнда кезинде 40 күнгө чейин жазыш керек дейт. 40 күндөн кийин өтүп кеткенде эмес. Мисалы уулду болгонду каалап атасыз. Боюна бүткөнүнө 20 күн болду. Же 30 күн болду. Же 10 күн болду. Айырмасы жок. Ошондо мына Аллахумма арабча жазыш керек, кыргызча эмес. İçine kol menenle, rучка менен чызгылап жүрбөйм эле. Заранее айтып койбосоң болбойт, фломастер алып анан. Кызыл, жашыл кылып жазып отурса, анда жөн кол менен эле мындай эле. Ырымдап да. Аллахумма инни саммайту ма фи хадал батн Мухаммадан. Ya Allah, мен ушул inni sammaytu men atadım. Ma fi hadal batn ошо эненин ичиндеги түйүлдүктү Мухаммад деп атадым деген сөз да, мааниси ушундай. Ушундай деп койсо, Кудай кааласа эми бул да бир себеп. Бирок тажрыйбадан мен өзүмдөн деле, башкалардыкы эмес, өзүмдөн деле аябай көп өткөн да, Алла Таала уулу берген да көбүнөчү. Буну мен Меккеден уктум. Көп жыл болду. Меккеде чоң алым Шейх Мухаммад Саид Бухари деген Саудиянын гражданствосу түбү өзгөндөн болот. Чубак дамылан устазы болот. Кудай рахматы. Азыр да чоң көп ашханаларды дамыналарды окуткан.